жогоруда прокуратура боюнча сөз болуп кетти. Бул элдин арасында жакшы сөз жок. Мынакей мага дагы бир топ менин шайлоочуларым кайрылышты. Bir statiyaga özgörtüp koyuş üçün 10 000 dolar sırap atat deydi. Prokuraturanın hizmetkerleri. Uşu masaleni söz karışığız gerek. Andan başka mınaki prokuraturaga tergөө kirgenden keyin abdan bular monsterga aylanıp ketişti da. Oşun üçün prokuraturаны sözsüz çakırıp al kişinin işmerligini de gerek bolsa karaş gerek. Коррупция күчөп, монстрга айланды. Депутаттар башкы прокуратураны сындады. Жогорку кеңештин кейбир депутаттары башкы прокуратурада коррупция күч алганын айтып чыгышты. Эл өкүлү Жеңишбек Токторбаев башкы прокурор Курманкул Зулушевдун ишмердүүлүгүн, парламенттик кароо зарылчылыгы жаралганын билдирди. Ал эми Шайлообек Атазов прокурорлор алдамчыларды калкалап жатат деп сындады. Ошондой эле кийинкиде алдамчыларды калкалап акча алып жүргөн прокурорлордун атын айта турганын кошумчалады. Булак Спутник Кежи. Урматтуу депутаттар, биз акыйкатсыздык болуп атканда аны карап үн чыкпай койгонубуз бул кайдыгерлик болуп калат. Бүгүн биздин коомдо элибизди финансылык пирамида түзүп алып, алдамчылык жол менен үй алып берем, жана башка деген алдамчы топтор пайда болду. Өкүнүчтүүсү ушул топторду крышавать эткен биздин укук коргоо органдары болуп атат. Прокуратура, милиция. Мына Сузакта 900 000 долларлык заводу бар инвесторду прокуратура крышавать этип атат. Токтоп калды иш. Мен атыма мына Азиз деген ишкер улакчынын 120 000 долларын алып, көз боямачылык менен турба алып берем деп. Буга арыз жазса прокуратура, Генеральный прокуратура тарабынан ишти токтотуп койду. Тууганы боло деген. Жаныбек мырзаны мына 24 000 долларлык жерин алып алып, иш козгосо, Генеральный прокуратура ишин токтотуп атат. Биздин революциялар ушул кээ бир адамдардын байыш үчүн болуп атабы деп ойлойбуз да. Бүгүн түштөн кийин ошол милиция, прокуратура келип, беш колун оозуна салбастан бир мындай манжасын салып жашаса да болот да. Мына бул элди тоноп аткан алдамчылык топторду эмне үчүн крышавать этип атат? Эмне үчүн булардын иши жылдап токтоп турат? Ушул боюнча маалымат берип койсун урматтуу ага. Мына бардыгы келип ыйлап атат. Ишибизди жазабыз, анын бөлөсү, тагасы, жээни болуп токтотуп коюп атат деп. Эгер буну ишти жылдырбаса, мына алдамчылык менен элибиз тоноп аткан. Мына Ак үйдүн тегерегине дагы келип аткан эмалар, баягы фирмалар. Үй салып берем деген. Но накталай алып туруп качып кеткендерди крышавать эткен прокурорлордун мен атын айтам. Кийинкисинде. Рахмат.